Салам достор, бардыгыңыздарга бүгүн мен сиздерге дүйнөдөгү эң таң калыштуу нерселер жөнүндө айтып беремин. Эгер жок мен таң калбаймын десеңиз, угуп көрүңүз. Ал эмесе сиздер менен тааныштырайын. Биринчи кызык, бал эч качан айныбайт. 1 жылдан кийин дагы, 2 жылдан кийин, 10 жыл, 1000 жыл түбөлүк десек дагы болот. Эмнеге дегенде археологдордун айтуусуна караганда 1000 жыл бою жер түбүндө сакталган балдар айныган эмес. Ал эми андан кийинки кызык бул адамдардын мурду 50 миңдей житти эстеп кала алат. Ал эми кулагы миллиондогон үндөрдү айырмалай алат. Ал эми көзү миңдей түстү ажырата алат. Андан кийинки кызык бул медуза дүйнөдөгү бирден бир организм, түбөлүк жашай алуучу организм. Ал эч качан өлбөйт. Аны бир нерсе жеп кетпесе гана. Андан кийинки кызык бул көк киттин жүрөгү ушунчалык чоң болгондуктан артериясында адамдар сүзүп жүрсө болот. Бирок ага карабастан көк киттин тамагы табактай эле. Ага топтон чоң нерселер батпайт. Андан кийинки дагы бир кызык, Оксфорд университети Ацтекс империясына караганда 200 жылга улуу. Оксфорд университети 1096 жылы негизделсе, ал эми Ацтекс империясы 1325 жылы негизделген. Индиядагы пилдер менен Африкадагы пилдердин айырмасы кандай деп ойлойсуз? Африкадагы пилдер жапай болсо, ал эми Индиядагы пилдер адамдын колуна үйрөнүп калышкан. Эмнеге дейсиздер? Ал жөнүндө сөз түрдө комментарийге өз ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Андан кийинки кызык бул шам тууралуу болмокчу. Жер жүзүндө же болбосо мына ушул жерде 10 минутта күйүүчү шам космосто 45 минутта күйүп тура алат экен. Андан кийинки дагы бир кызык, жакшы уктабагандыктан адамдар жакшыны жамандан, досту душмандан айырмалай алышпай калышат экен. Ошондуктан бардыгы көзүнө душман көрүнө берет экен. Ошондуктан жакшы уктап, андан кийин жумушка барыңыздар. Андан кийинки дагы бир кызык бул айрыкча айымдар үчүн, эгер дене мүчөңүздү чыгарайын десеңиздер, айрыкча булчуңдарыңызды калыптандырайын десеңиздер, анда чуркаңыздар. Чуркаганда дагы аябай бат чуркаңыздар. Көп убакыт өтпөй эле дене мүчөңүз спорттук келбетке бат эле келип калат экен. Мен даярдаган кызыктар мына ушулар болчу. Сиздерге жакты деп ойлойм. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин сак саламат.